Баткен шаарынын 3 дарегинде курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн курулушу дээрлик 40% бүтүп калды. Биз турган азыр бул жер шаардагы Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Тагыраагы мурдагы эски Өрүк базардын орду. Ушул тапта азыр бул жерде үйлөрдүн курулушу 6-кабатка жетип, курулуш иштери өз нугунда жүрүүдө. Азыркы учурда бизде биринчи башталган этаптарыбыз, биринчи блокторубуз, 7 блогубуз уже 6-кабатка чыгып калдык. Андан монолит жумуштары 6-кабатка чыкты. Андан сырткары бизде монолит жумуштан сырткары бизге азыркы учурда кыш кыноо иштери, газоблок, кладка жумуштары дагы башталган. Ал дагы 3-4 этажга жетти. Монолиттин артынан эле ошол кладка жумуштарын баштаганбыз. Эми буюрса азыркы 1-2 жума ичинде электромонтаж жумуштарын дагы баштайбыз. Жалпы 37 блоктон турган Осман Резиденс 1 турак жай комплексинин жалпы аянты 7 гектарды түзөт. 12 кабаттуу болуп курулуп, жалпысынан 2364 батирге ылайыкташат. Мунун ичинде 348 3 комнаталуу квартира, 912си 2 комнаталуу, 1106сы 1 комнаталуу квартира. Бизде бул квартиралардан, батирлерден сырткары бул элдин жашоочуларыбыздын ыңгайлуулугу үчүн жаш балдар ойночу аянтчалар каралган. Авто унаа токтотуучу жайлар, жер үстүндө, жер төбөсүндө унаа токтотуучу жайлар, элибиздин ыңгайлуулугу үчүн бардык шарттарды куруп атабыз. Буга удаа эле Баткен шаарында дагы 2 даректе Сыдыков көчөсүндө 23 блок жана Абдрахманов көчөсүндө 6 блоктон турган ипотекалык үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. 2 объектте тең 12 кабаттуу үйлөр салынууда. Курулуш ыргагы тыкыр көзөмөлдө болуп, керектүү материалдар менен өз убагында камсыздалууда. Баткен шаарында бир 5000ден ашык эл бүгүнкү күндө ошол турак жайга муктаж. Ошондуктан областты алып караганда 71 000 ушундай эле жарандар турак жайларга муктаж болуп турат. Ошонун аркасында бул биринчи азыр Баткен шаарында курулса, мындан кийин Кудай буйрса, биздин областыбыздын калган район шаарларында дагы ушундай мамлекет тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ушундай үйлөрдүн курулушу бизде күтүлөт. Бул негизинен айтканда бул Баткен шаарын эле эмес, бул областыбыздын бүгүнкү күндө элдердин турак жайга болгон маселеси бул чечилет, Кудай буйрса. Эске салсак, үйлүү болууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтына кирип электрондук кезекке турушу керек. Даяр батирлер эң узак 25 жылдык мөөнөткө чейин ипотекага берилет. Кундуз Жоробекова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.